Мен балалыгым Ош областына караштуу Кара Кулжа жергесинде өттү. Ошол жерде Жаңы Тала деген айылда чоңойдум. Негизинен айтканда аябай бактылуу балалык болду менде. Себеби үй бүлөдө 4-5 бир тууганбыз, 4-чүсүмүн. Ошондо 2 эжем бар, анан мен, анан агам, иним бар. Кыздардан кичүүсү болгондуктан эрке болгом десем болот, бирок азыр эркелебейм. Сагынам күндө сени көрбөсөм, сагынам көңүлүңдү бөлбөсөм, жактырам сени жаным жайдар кабагым. Алтынча кечир мени, чын журактан сүйгөм сени. Алтынча кечир мени. О булуттар, сулусуңар, аксыңар, дөп келишип табигатка бапсыңар. Көктө көлбүп учсаңар да асманда, бийик учкан кызга жетпей калдыңар. Жүзүңдө жылдыз бар, жүрөктө чогуу бар, ал жигит ойнок жок, эңинде балы бар. Күлкүсүн уксам дең, сүйүмдү сунсам дең, асманда ай болуп ашыгып күтсөм дең. Ошол кездеги Жаңы Тала орто мектебинде 1 класстан 11 класска чейин окудум. 1 классымда эң алгачкы мугалимим Балтабаева Набирахан деген эжеке. Мен өзүмдүн апам дагы ошол башталгыч класстарга сабак берчү, бирок мен апам алган эмес. Ошол 11 классты бүтүп, анан бул жака окууга тапшырганы келдим. Эң жаман көргөн сабагым алгебра сабагы болчу. Алгебра, химия, физика деген сабактарды жаман көрөт болчумун. Анан эң жакшы көргөн сабактарымды кыргыз тили адабияты. Кандай десем, ошол сабактан берген эжекемди аябай кумир тутат элем да, аябай сабакта да кызыкчу, ошого байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Бир классташым бар болчу, ошо 4-класска чейин аябай мугалимдер ким класском болсо класста силер карап тургула деп чыгып кетет го, ушундай бала жашарды да. Мен ошентип карап отурат элем да эжекемдин ордундачы, шоктонбогула, мындай болгула деп. Анан бир классташым бар болчу, Байсагул деген. Аябай начар окуйт эле сабактан. Ошо келип эле кечке чачымдан тартып, ошол бир бардыгы баш берет, ошол бир гана бала ушундай эле да. Анан бардыгы үйдөгүлөр дагы мени жиниме тийип, ошого таңышат эле да, жинне тийгендечи. Ошо ал классташымды көрө элекмин, ошо мектеп бүткөн боюнча. Эми кичинекейиңде көп нерсе эсиңден чыгып калат да. Мектепти бүткөнүбүзгө деле канча убакыт өтүп кетти. Апам өзү жогоруда айтып кеткендей, башталгыч класстарда сабак берген үчүн, мугалим болгон үчүн мен көп тентектик кылганга жол бербейт эле. Ар дайым ошол бир нерсени кылып атканда дагы апам эстеп кылбай калышмын да. Негизи бир нерселерди уюштуруп тентектик кылган болсом керек көп эле. Негизи ооба ошондой. Мен актриса болом дечүмүн, врач болом дечүмүн, ырдайм дечүмүн. Дагы эмнелерди, көп эле нерселерди. Негизи ошондой болот го, өзгөрүп. Негизи мен мындай көп баягындай жашоосунан алый берген адамдарга кирбеймин. Ушул боюнча эле калмакмын. Мүмкүн жогоруда айтып кетиптим го, врач болмокмун деп. Убакытты туура пайдалангыла демекчи мен. Жакшы окусаңар, көп жакшы нерселерге жетишесиңер.
Анан кандай десем, келечекте бир ордун, жашоодон, турмуштан ордун табыш үчүн сөзсүз жакшы окушуңар керек деп ойлойм.